Саламатсыз ба? Қандайсың? Жақсысың? Жақсы, рахмет. Не болды? Кеше барып келдің бе? Ооба, бардым ше. Көрдіңіз бе? Ооба. Жайып тауып келдің? Жайып емес, немеге баягы кампалар турат. Ошол ошол жайыпта келіп отырған жерде болды. Ооба. Сен эми сен онда tutпайсың, бул өзүң онда жеке менчик болсун көрдүң да. Ол өзү анда комушкадан кирбейт ал жер. Ыңгайсыз да турат экен. Ошол жерлер. Кайсы мына сеники балдар кимдики кайсы? Ооба, меники ошол. Ошол микроземдик. Шу? Онда эме калктык комуштарды деп тур. Контурларын конкретно көрсөтүп тур. Сен сүйбейсиңби? Толук эмес экен ачат. Рахмет. Эмнеси толук эмес? 674 менен 673 контурларды мында алып туруп белгилей койгон да. 231-ди белгилеп коюппуз дагы, мыналарды белгилеген эмес. Каерде белгилеген? Жерде 231, мына жерде 674 менен 673 контурлар мына жерде мына парагы жок да. Жерде башка эле контурларды берип койгон. 673 менен 674 жок мына. Бул секция номер 15 деп турат бул. Ооба, мына жерде контурлар жазылыш керек да, мыналар контурлар. Мына катары башында катар номерлер. Эмне чыкпай калыптыр да просто? Жок, мына контурлар турат. Башка контурлар, башка немелер келген да. Шайдин Исламович кылбай эле койбойм ушул ишти. Себеби сен анда көрдүң го сен, эмне сен жайып болуп атабайсыңчы. Ой, частный собственность болду, көрдүң бар. Эч кандай андай жок, эч кимдики эмес. Жайыппай, эч ким эгеси жок болсо эле. Тур, кампа турат. 80. Кампа эмес, ойто үйлөрүм барды, бузуп алып кетиптир алардычы. Ооба, бузулган үйлөрүн көрдүм. Көрдүңбү? Ооба. Сен аэропортко 1 метр тиешеси болсо сен корсон кылып тоелсиз. Аэропорттун жери эмес тоелсиз. Мында эките башы жок да мына берип аткан. Гипроземдики дагычы. Сен ушуну негизде бересиңби сен? Ооба. Анан эмне жазып турам, эмне деп жазып турат? Кече айткандай кылып жазсаңар. Калты конуш турат, бирок мына жерде документти башка документтер тиркеп койгон аркасына. Тиркесе сен мына биринчи анасынан сылат этпейсиң мына берген катына. Жердин Исламович бул боюнча мен жоопкерчиликке тартылып калам. Жоопкерчилик кантип тартыласың сен айтып коем дагы. Мен сени дагы айтып коем. Сен төлөгөн аэропорттун жери кетип атабы ошол жерде. Гипроземдин мына немелери толук эмес экен да шеп. Мен барып келейин онда гипроземге өзүм. Сурамчы. Шеп. Анын эмне чыгарып бериң аны 1 гектарга кол коюп бериң аны. Ал 1 гектар шеп мына 200 мына жерде турат. Ошо 1 гектардагы 231де турат. Бул склад калты конуштун ичинде турат гипроземде. Мына ошон үчүн чыгап бердим шеп. 1 гектардын сөзү жок. Мына 5 гектардагы багыты туура эмес, калты конуштун ичинде эмес да шеп. Жоопко тартылып калам мен шеп. Мен сага дагы айтам, сен жоопко тартыла турган сен өзүң чыгарып берип аткан жоксуң да. Сен ана гипрозем мынага берген хатына тайын чыгарып атасың токтомой. Ооба. Кече мен баягы немени өзүм барып да көрүп келгем да, мына именно 1 гектар экен гипроземден. Ал жерде ушундай болуп турат действительно. Калты конуштун ичинде склад деп. Канчанчы контур эле ал? 600 ол мына 231 эле 1 гектар. Жок, тур. Мына жерде 673 менен 674 контурларды тиркеген эмес. Ошонун аркасында эле мынаны Жок, 674 контур деп атат. Ал жерде сен айткан нерсе бул деле 231 болуп атпайбы сен айтышың боюнча? ошо 1 гектардыкин мынага тиркеп койгон артына. Жок, бул 1 гектар кайсы контурда турат? 1 гектар мынада турат, 231де турат. 231де турабы, же мында турабы? Жок, 231де турат 1 гектар. 674де турабы? Жок. 673, 674 башка. 673де 294. Ооба, бул жерде 5 гектардыки турат. 798 ичинде турат да бул. Ооба. 1 гектар ушунун ичинде да. Жок, бунун ичинде эмес. Ушунун ичинде. Жок, мына 231де турат. Октака бул 1 гектар. 92 сотик экен. Азыр мына контурбу? 673, 74. Беркisi кана 1 гектар берди. 1 гектар бул жакта эмес. 1 гектар мына каналдын башы жагында. Мына жагында. Кандай кылып жазып бериш керек? Айтчы муну, кантип жазып бериш керек? Шеп, мынанын аркасына мынандай кылып туруп тиркеп берсин мыналарды. Өзүм тиркеп алайын болсом баары. Азыр бул жер мен анык билем, бул жер калты конуштун ичинде эмес шеп. Алар баягы формальный кылып мени берди азыр, маалыматты берди алар. Мисалдар жооп берет да, мана берип атам. Сен ойлоп көрөй. О жерде ким мисалы арызданат аткан ким болот саңыз? Шебертеги ал жерге Жок, ким арызданат сен? үйлөр түшкөндөн кийин элдер арызданат шеп. Ким арызданат? Ким арызданат? Сен аэропорт мына жерди алып алды,
Жайлыкта сатты дейм мен жерде дейт. Ошондой дейт. Кайсы сен ушу территория сенин жериң өзү? Территория частныйдики, бирок мынау элдер эртеге ызы чыгып чыгат да бизге 1 соток жер бербейсиң, башкаларга 5 гектардан сатыптын деп эртеге. Бул 5 гектар жер болуп айтып атпаймынбы, бул частный собственность бул. Сага жерде частный эле. Түштүктө выздырдой болгондо ал. Болуптур да. Жок, бул карап айтты го. Саат эшеси жок. Бул выздырпон болгондо. Узурпром болгон элдин баары эле билет да. Аны Узурпром өздөрү сатат да. Ошо ызычуу чыккандан кийин уже териштирүү иштери башталганда мынага келип такалат да мага. Ушул жерден алып чыгып кылмыш козголот да мага мен. Сен онда өзүң анда тергөө чыгарып сен айтасың, сен онда таянып атпайсың, онда берип атпай, гипнозин катып турат сен. Буну эртеге мынау тергөөгө же сотко барганда мына башкача сүйлөйт мыналар. Башкача сүйлөсө катып турат, кантип башкача? Сен ал андан өзүң фиксиртип. Копиялап. Кат болсо дагы мыналар көрсөтүлсө да башка нерсе турат каттар. Берип атат письманалар өзү информация берип атат сага. Сенин айтып атасың, сен жериң болсо бир жөн эле мисалгачы. Айлыкты тейшер 1 метр жер болсо биз айтсак болот. Барып келе деп атам, бар айтқан атып. Жогам керек биз айтасың. Кайсы айтканда коштур берсин. Боло ошондо. Берсин ошондо. Вообще эгерде ошол мынандай склад мыналардын ордунда болгон турган болсо болду, сөз жок. Колконуштун ичинде турса эле. Азыр бир көрүп ордуган мезгил сен территорияга чыгып кетип атабыз. Чыккан жок дейт. Султан. Мен айттым, мен сен төлөкөн 1 метр жер болсо мен сага түшүнөм болот. Айлыкты тыңдап атасың деп. Бар. Айтып айтканда биз. Соц тармактарда ошо кече түнү башталган. Ошол Зиядин Жамалдиновдун сүйлөшүүсү делген аудио жазуу бул тарай баштады. Ал аудио жазуу боюнча айта кетсек, биз ал аудио жазуунун атайын уюштурулган деп эсептейбиз. Ошондой эле мындай өздөрүнө керектүү жерлери гана монтаждалган деп эсептейбиз да. Негизи ал жерде сүйлөшүү такыр башкача болгон экен. Мен бүгүн губернатор менен да сүйлөшүп такташтым. Ал жерде сөз болуп аткан бул ошол Төлөкөн айыл өкмөтүнө мындай аймагында эле караган, бирок документтер менен карабаган, жеке жактарга караган 5 гектар жер жөнүндө сөз болуп атат. Ал 5 гектар жер багыт боюнча өнөр жай багытында экен. Ошону губернатор мындай мажбурлап айтат. Жөн эле суранып, акылдашып атат да айыл өкмөт башчысы мененчи. Ошол 5 гектар жерди калктуу конушка өткөрсөк кандай болот деп. Себеби ал суранганын себеби Төлөкөн айыл өкмөтүнөн билесиздер, ар жуманын вторник күндөрү бизде мындай жарандарды кабыл алуу күнү болот. Ошондо эң көпчүлүк бөлүгү ошо Төлөкөндөн келишет да. Бул шаарга жакын болгондуктан да жер тилке маселесин чечип берүү максатындачы. Ошондо ошол 5 гектар жердин ээси жеке тарап биздин ошол өкүлгө кайрылган экен. Ошол өнөр жай багытынан жөн эле турат жерибиз, өнөр жай багытынан ошол калктуу конушка өзгөртүп берсеңиздер, мен ушундай атуулдук милдетим аткарып, ошо Төлөкөн айыл өкмөтүндө баягы жерге чыныгы муктаж бейбачараларга, ошол чыныгы муктаждар тандап жер тилкеси кылып бөлүп берсем деген бир маселе менен кайрылган экен да. Ошол мындай ошол кайрылууну гана ишке ашыруу максатында бул сөз болгон. Аны ошол ким жаздырылган азыр уже билинип атат элге. Ошол мындай өзүнө керектүү эле жерлерин жаздырып, мындай манипуляция кылып атат да бул жердечи. Биз ошентип эсептейбиз. Жеке ишкер кайрылган ошондо губернатор. Ошол жердин ээси, жеке ишкерби, жеке тараппы дейбиз, ошол жердин ээси өзү кайрылган экен. Ошол 5 гектар жер өнөр жай багытында турат, бирок жөн эле турат депчи. Ошону мындай калктуу конуш кылып берсеңиздер, баягы Төлөкөндө мисалы бейбечаралар бар, жетим жесирлер бар. Ошол калктын айырылуу катмарына, мындай жерге муктаж айырылуу катмарга берсем, жөн эле акысыз эле берсем дегенде кайрылган экен да. Анан ошол аудиода деле мындай байкалып турат го, мындай керектүү жерлер эле кыркылган да, ортодо паузалар жок, керектүү жерлер кыркылып алынган, мындай толук сөз жок. Толук сөз такыр башкача болгон деп атат. Окуябыз качан болду? Окуя боюнча так маалыматым жок, качан болгонун. Сүйлөшүү так маалыматым жок. Бир кызыкчылыгы болуп турду ошондо. Азыр жөнөтүп коем. Сизде? Сап берип койду, бул жер сатылып кетти деп анан. Буга чейин мен балансында экен. Айыл өкмөтүнөн Жок, айыл өкмөтүнүн балансында ошол эмес өзү. Дегенде ал айтып атат, ал калктуу конуш бар картада, калктуу конушка кириптир, мына 5 гектар кирбейт деп атат. Экстра кетип анда. Төлөкөндөн эмес жок, азыркы жаңы айыл өкмөт башчысы менен жок. Төлөкөндөн азыр барганыгы менен толчу. Кайерде бекер эле эмне кылабыз? Эмнеге айыл өкмөткө эме берип атат?
аймактын айыл өкмөтү турат. Чектешкенден да. Жок, аймагы айыл өкмөттүкү, бирок чеке тарап бар го. Ошол калктык конушта турат да. Магазин кыла албайсың, торговый точка кыла албайсың. Эгер торговый точка кылам десең, айыл Бардығына көптен бері жазуам эле келди ал. Hiç kimisi boldu, erten barabız, mına barabız da. Bardık erten barabız, bop turdu, hiç kim gelbeydi. Son geldi az, hiç kim gelbeydi. Ошондо жакшыраак болот. Бар азака, бардығы бар, жазылып, бар. Алып тур. Тиги алып тур. Бардығына жазылған немелер бар. Bu qancha жылдан beri неме кылып келди. Hiç kim hiç келе кылбайт. Hadi o, hadi biraz at keldi. Жүре ошо жерине баралы. Nereden düşüyoruz lan? Mına. Жолон келлелер. Максы озгур жаган. Биздин азыркы мына бол Пахар өмүрү, мына Горстан. Мына жер, мына ичи. А мына дашный участоктор. Бул мына бол шаар биз менен территориянын ылдый жагы мына жактыр. А уже булар үй салынды, мына столбадан өтүп кетти. Жайыт жерлерге. Жайыт жерлерге мына. Кээ биргилер уже Дачный участокто бар. дашный участокто мына кызылдын иштери. Мына бол, али, мына кара тур. Мына бол жерчи, мына бол. Мына бол. Она высоковольт, она. Высоковольт. Мына бол, мындай келген жер. Ошол высоковольт, мына высоковольт өткөн мынакей. Эките высоковольт өткөн. Буягы шаар, буягы Төлөкөн. Төлөкөн. Мынанын ичи да Төлөкөндө бирок толуна. Мына мен ошого айтып үйлөр полностью. О, нерге бар, о кыйтыктан кайрап үстүгө карап кет. Мына жерде, мына ичинде. Жо интернетте буякта. Мына. Коронун ар жагында. Мына Ошнокат жолу. Ошнокат жолунун оң жагы шаарга карайт, сол жактары бардыгы мына бул Оз Папанын Кара суу деген жазуу бар го. Ошого чейин Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жери мына границада. Ошо экинчи картасы Озгурган арака өтүп кетет. Мына жерде да шаардын жери бар деп атпайсың, э? Шаардын жери мына Мына ичи, кызылдын ичи. Оңгойойна кыш болмок. Мына мындай ой. Мына мындай ой турсун мына. Эми туруу болду. Түз, мына ушундай тургузайлы картаны. Карта кутусундай турат. Биз азыр мына жерде турабыз, мына жерде. Көз бергенбиз 11 үйдө. Ошондо калган бияктан бир 6 үй болгон. Бул үйдүчү десек, биринчи буларга иш козгоп алайлы, сотко чейин апарып алайлы, анан калган ишти алып кетебиз деп ушундай болушкан. Анан 11 үй менен Досалиевке чейин 2020га чейин соттошуп жүрөбүз. Одан кийин 2017, 18, 19 жылдары Досалиев межрегиональный сотто жарым жартылай Нуран Кубанычка чечип койгондон кийин уже көбөйтүп баштады да болчу. Биздин жер депчи. Толну кимден турасаң касиеттүү ресторан, Кубанычкада ошодон алган жерлер. Бардык ошондон. Канча мыйзамсыз сенин угуштурлар бу? Бул жерден мыйзамсызга кире алган жокпуз. Сот азыр ушул күндө да сот жүрөт, сот болуп атат. Мына президенттин жарлыгы да мисалы 2000 апрелден одан кийин деле мына оны кече сүрүп атат. Наоборот, мына Ош шаары Мунапуска киргизди, Ош шаары. Мынакта турган үйлөр алды, бардыгы. А Кара суу районуна караган жерлер калды. Ошон үчүн булар да кайрылып барып атат. Биз ошон үчүн билдирүү жазып, жогору жак менен чечип бердиле. Эмне кылабыз? Эл менен карама каршы болуп атат.
мындай да билдирүү бергенбиз мурунку айыл өкмөткөчү. Мындай азыр кантип чечип беребиз деп. Олар дагы канча-канча түшүнгөн жарандары бар. Биз мунапуска президент жарлыгына карап бизге кылып бересиңер деп олар дагы барып атат. Мына жерден эки аксакал барган, ол Ош шаарына карап калган үчүн оларды Ош шаарына баргыла деп айдагенбиз. Кайсы жерден эки аксакал? Мына 10 ауыл үйдөгү үй, она Тыникедеги, анан мына Кылдыйдагы үй. Ол мына жерде турат, мына. Мына да. Мына высоко бар, мынанын ичинде турат. İşte çoğurak kollarıyla Hazır andan sırtkarı betonlar men бүгүнкү күндөгүсү менен. Ушул жерде. Ушунун мына биздин территорияга өтүп кеткен. Одан дагы көп чыгат да. Одан дагы көп чыгат. Мына мисалы азыр мына күнүнө жөн эле сүрүп атат да мына кече эле. Дагы бир 500 чыгат да. Колунда жөн эле кагаз барычы. Бирок баары башка жарандар да. Бирок бир дагы биздин айыл өкмөттүн жараны жок. Эч ким жаран жок. А биздин жарандар отурат. Биз дагы да келип сала берели онда үйлөрдө. Сатылганда, сатканда, ошон үчүн салып атат. Жөн сатпай сала албайт да адам. Саткан документ кылып берип атат. Азананын аркасында өтсөңүз жыг уй мунун аркасында. Нар жагы дагы бизге карайт ошол 2-3 неме бизге карайт. Айыл өкмөттө ким бар? Ошо похоронго чейин берип атат. Жөн саларбайт. Ондагы документ чыгып кирип карасаңыз ай. Ол бирип сурасаңыз. Гос актыле башка эчтеке жок. Гос айыл өкмөттүн аралашкан жери жок да, барып карасаңыз башта. Садовый кенешке бар, гос акт бар жерде. Башка эч кимде эчтеке жок. Өкмөт илешкен Сотко сиз дагы барсаңыз ошо негизи дейм. Кантип ошону Азыр бул жайытта турат. А уже наракта кайракы адамдардын үлүштөрүнө үйлөр башталды. Шаар болсо башка эле, онда тополоңор жок. Айыл өкмөттүн жери болсо айыл өкмөт билет да. Айыл өкмөтүнө жайыт комитет турат. Ошо жака кайрылып бериң мына. Жайыт комитет гана айыл өкмөт. Жок, мен аны сага деле кайрылып аткан жерим жок. Мен общий айтып атам. Бул үйлөрдү каяктан салуу? Алга келип сураганда эгесин да айтып бербейт да. Анан биз айыл өкмөткө кайрылып коебуз. Бизди уккан киши жок да. Ушу күндөрдө гана жайытка кичине көңүл буруп калды. Мына сиздер келип заманыбыз өзгөрүп. Ушуну токтотуп калыш керек да. Менин максатым ушул жайыт ушуну токтотуп калыш. Лажикеси ордуна коюш жайытты. Мына астыда Жапалак менен Учардын элинин жайыты. Бизде келечек алдыда чеги жок да. Миллиондоп, триллиондоп жашаган балдар жашаш керек да. Бузулуп кетти мынаны. Бизди эч ким укпады да убагында. Сиз бизге конкретно көрсөтүп бере аласызбы? Мынадан буягы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жайыты депчи. Эми мына карта боюнча Үлүштү мына жайытыбыздычы? Жок, жайытты мен көрсөтө алам. Ананда турат жайыт. Шаардыкына калганда буну гипрозем тактап берсе, биз тосуп алат. Эми примерно айтып бериңчи, каяктан каягы биздин жайытыбыз? Кайсы? Мына жерден мына башталышчы. Мына карта боюнча мына жерден эки адыр өтүп кетти да, азыр эки адыр үй салып келишти. Ого чейинки биздин жайыт болчу буга чейинчи. Биякта дагы эки адыр бар, 3 адыр бар. 3 адыр бар биякта азыр. Үлүштөр бар да, үлүштөр биякта. Мына үйдөн, мына карта боюнча карап тур. Мына үйдөн Мына ол жерден мынакка кайткан жер, она үйдөн кайткан жер. Одан кийин мындай Ылдыйга кетебиз, биз биринчи машинадан кирдик го, мындай сай бурулуп турган жер. Мына сайда изгип турган жер. Ошо жерден кайра кайтып буяка келет. Анан кайра дагы Ылдыйга түшөт. Ошондо ол мынанын иштери Ош шаары, буягы Төлөкөн айылы. Бу жерде өзү дачанын өзү. Eski kartası var da Mirvanda. Taçanın eski kartası boyunca o erge çeyin kartada çiğ aldır özdörülü. Olur eski can karta giyin koşan olurçu. Olur giyin ki can eski kartası Mirvanda var. Bunu hazırçı. Bunu nememenen ordunda hiç kim görsetelbeyt hazır. Hazır Mücahit Komitettagi bilbeyt. Zam aylı hükümetlerle jakşı bilbeyt. Biz ordundan giprozem menen gazık menen kagıp çıkkanbız. Giprozemge biz aytalı. Giprozem gelip sizlerge uşul karta boyunca gazыңар kagıp bersin. Çegarada. Gazıktardı her жерге, точкаларга gazıktарды kagıp bersin. Anan oşol gazıktar kagılgandan keyin sizlerge bayagı çegara belgilүү болгондон кийин биягында анан Төлөкөнүн айыл өкмөтүндө канча үйлөр курулду, канча фундамент куюлду, канча жер бузулду, канча жерге мына жолдор курулуп кетти. Бардыгын ошондо инвентарь жасап чыгалы. Анан ошонун негизинде справка жаздырып, анан кийин укук органдарга өткөрөлү. Качан ошолор баа берсин. Анда мына бүгүнкү күндөгү стройкалар эме болот. Бүгүнкү күндөрү да бардыгын карап чыгат. Жок, анда азыр буларды токтотпосо салып атпайбы? Азыр биз келатканда булар нерде бир погрузчиги бар, бир орус аял бар, эки та дежурный немеси бар. Төртөө чыгып эле сүрө берет.
ушул айылда жашаган адамдар барбы? Ака, берде о. Берде да тим койсо го Высокольдка кир жайып калышты, ака. Мына эркекчелер. О, Высокольдун түгүндө болсо мына. Центральный Высокольдун түгүндө үй турат. Жо, мындайда Тактабайлы Төлөгөн айылыкөтүн жер бу жер. Явный. Ооба. Жок, азыр ким булса жер атыштаса коюш керек да. Сойдон кетилет азыр карайлы. Же шаарга качан өткөн? Ошону айыл өкмөт башка ошого чейин карабай эмне кылып атат? Мал багып ойнаган жери шаарга өтүп кеткен. Такталбайт эр. Такталбайт буну. Ертең бир картан жасап берет. Болсо мына сразу эле сүрүш керек мыналардынчы. Биздин карашамайт форматтын ичин. Атыңыз ким эле? Шайырбек. Шайырбек ака. Бул киши ушул жерин жараны. Сагын ака, зам өкмөт, одон жайыт комитет болуп иштеген. Неге билбейт? Бул Мен прекрасно билем, мен карап тур. Билбейт деп атпайбы? Мен сага, Bunun ар бир жерине казык менен кагып чыкканмын. Мен билем, мен айтып атам сага, көрсөтүп атам картадан. Мен канча үйдү өткөзгөнүмө эми айтып атам. Мына азыркылар айтсын. Силер мени жаман иштеди деп айдадыңар. Айдаган жоксуз. Мени карап тургам. Мени карап тур. Мен ар бирин сотко чейин жеткизип койгом. Ар бирин экотех инспекцияга кимдерге берген бардык каттарымы исходящий журналдарга жазып жүргөнмүн. Бардыгын көрсөтөм силерге. Жок, азыр мына тирүү турат. Мына мен билбейт деп атпайбы? Бул жердин бардыгын кыдырып Сөзүнө кайталап койду. Силерди билбейт деп айтып атпайбы? Жок, азыр эми буяктан туруп болуп атат. Туруп болуп атат. Буяктагы мына кошулгула силер. Кошулгуладагы комиссияга эртең гипроземди алып келейли. Биз кече жазганбыз. Тактап берейли деп гипрозем жазсак, адистер жетишпей татып, жооп кайтарып тур. Эртең буяктар тапшырма берсе, эртең келет комиссия болуп чыккыла. Силер да ошо казык менен кайтарып тур. Ушунча шагырап чыкты. Неге келдик онда биз? Аны азыр кетпей туруп келе коелу баягы. Шаарда гипрозем. Эртең дегениңизден кетет дагы бир жыл анан Аллаху акбар унутулуп калат бул жер. Азыр мени жөнөткүлө барып гипроземди алып келейин анда. Кече гипрозем деген келди, а? Сагына көзү көрдү. Гипрозем келди. Кетпей турула мыналар азыр. Гипрозем келип, бир шаардыкы, бир кара сумкада каллаган чыгарып турабы? Өзүңүз бир жакшы билесиз. Жок, ондай кыла албайт. Мынан кара, укам, ондай кыла албайт. Жерде ошондой кылып эле атам, мына. Мына высоководтон эле бир номер менен уруп, ар бир точканы кагып берет. Ол мына высоководту кантип жылдырасын мынаны? Высоководту кантип жылдырасын? О, турган высоковод. Азырча олар координат точкалар менен коюп берет да. Ооба. Карта боюнча коюп берет точканы. Ошол точкадан чыкканда анан точный граница чыгат. Коюп берген деп атпайбы? Коюп берип туруна картаны коюп берген азыр таап берчи сен барып. Жок, каерде экен? Мен каяктан билем. Каяктан таба аласыңбы сен азыр барып? Мен примерно айттым баягы жерде. Примерно айтып атты бул деле. Азыр эми ушу ойдон кетебиз, ушу ойдон баятан бери айтат сагын. Мунерден буяка, бу жерден буяка деп. Жок, гипроземге кимдин чакыралат оны? Прямо ким ого гипроземге начальник? Ултуралчы. Так, урматтуу агайын туугандар, 1 минут сөзгө конок берели. Азыр мынакей айыл өкмөт башчысы бул жерде турат. Сагын мурда жер адис болуп иштеп атасыз азыр, Азыр мыналарды канча үй салынган. Мен билем, что сиз билесиз бул жерденчи, болжол түрдө. Бул жерден чек аранын баары чечилген. Турабы же тура эмеспи? Ал шаардыкы, Кара суунуку, Төлөйкөндүкү чечилген бул жерде. Шарбака. Азыр буну эртең мейли гипрозем келип дагы бир тактап берсин. Ооба. Азыр точно кое албайт азыр эч ким. Бирок мен ойлойм, сиз атыңыз ким эле? Сагынбай. Сиз билесиз бул жердин баарын. Азыр айыл өкмөт башчысы сиз барып, оларды комиссия түшүңүз дагы токтотуңуз. Бул жерде сот процессте жүрүп атабы азыр? Мыяктагы эле аз эле үйгө жүрүп атат. Мындай кыласызда. Ушул комиссияга мына жаштардан да кошулгула. 4-5 активди кошкула жаштардан макулдашуу менен. Анан барып ака муну токтотуп тургула азыр. Эртең Шайырбек сиздерден жардам болсун, гипроземди жөнөтүңүз. Биз гипроземди биз жөнөтөбүз. Мына аксакалдар дагы бар, сотко аксакалдарды дагы апарганмын. Миленака раматилик барлы, Миленака эми өтүп кетти. Калган мына Малека баргансыңарбы? Ба орусча, мен кыргызча билбейм деп чыгып кеткенде. Барганбыз го ана облус. Барганбыз, апарганмын, туруп аксакалдар. Бир маршрут болуп барганбыз. Азыр макул, буну ушундай тапшырма бердиз. Анда азыр мына жерде мына турат го, 13-137. Ушул жерде мына кайракы үлүшкө үй салган он жерде. Мына. Ошого барайлы да, ошонун границасы бар. Ал кайракы үлүштө үй салынган. Мына быйыл дагы салып атат. Салынган болсо бузасыңар анда. Ошону мына барайлы, дисүйтө ал кайракы үлүштө турат. Үлүштө. Жаран ошол өзүнүкү турат. О границаны биле, о жерде билебиз. Границаны госреестр келип. Буга макулсуңарбы? Мынага? Бирок мынаны
Мына ел турат качан неме кылабыз? Бул жаңы карта эскиси чыгат да. Жаңы карта мына. Мына 2 жыл бурун келер Канча жылкы карта экен? Карта. Мына баш жаңы карта мына. Салкон үйлөр не болот? Кайрак үлүштүн үстүнө Кийин граница бөлүнгөн. Мындагыла укула. Бузуш керек. Бул картаны, бул биз иштетип жүргөн мамлекеттин картасы. Буну эч ким буза албайт. Мен бияк буза албайт. Бул жогорку кеңештен установление границ деп шаар менен айыл өкмөтүнүн болуп келет. Onu hiç kim buz elbet. Bu gransadan bu gransa öte elbet. Bolbosa o şarı bardığına berip koy öyle geçe kızıl kitap. Sen aldın mı kızıl kitap? Kızıl kitap Sen kızıl kitap aldın mı o şarında yaşaysın? Aldın mı? Tapşırdım, hallettim. Ha bu optur. Şaran berbeyt. Şaran berbeyt. Beret bularga. Berelbeyt at. Beri utat ucu. Berelbeyt at. Tapşırıp koy oturam ben. Munapıska girgizgen ha. Muna ana üy bulunku. Neredeki? Şar öz aytadı, Karasu'nun jeri de. Oşa Karasu'nun jerindegilerge kıl baytat. O şarnıkına kılı utat. Ошо ызычы болот, бирок азыр бул Буну нерсе мындай кылалы, анда дагы тактайлы, эртең гипраземди сиз гипраземди биз неме кылабыз, айтабыз. Эртең сөзсүз келет, Кудай калса. Эртең келсе, анан точный границаны коет. Азыр точный неме туура айтат. Шаардыктар да ишенбей атат, алар өздөрү дагы. Себеби баягы границаны өлчөп, ар жерге казыкты координаттар менен кагып көрсөтүп бермей сайын муну эч ким так айта албайт азыр. Азыр сагынды билет дегендер менен сагынды эле азыр точно барып кое албайт да казыктарды кагып бере албайт азыр. Точно кагып бере албайм. Мен примерно билем. Ошода. Ошон үчүн точносы керек болуп атабы? Канчага точно келет чыгайлы бар. Биз да ошо жардам берели ондо мына жаштар ошого. Ошондой кылгыла. Жерде бардыгынын кереги жок. Менин оюмча мына комиссия түзгүл өзүңөрдүн араңарда. Биз мунапыс менен жүрөбүз. Жайыт комитет төрага болсун. Жайыт комитет мына. Комиссия түзүп, мына активдерден кошкула. Депутаттар бар, жергиликтүү кеңештин депутаттары бардыгы болсун. Ол итак чыгат. Жардам Бир күндө эле бүтүрүп коесуңар укам. Бир күндө. Биз жардам берсек. О, эртең чыгат, эртең чыгат. 20 адам болуп кетти. Ошондон кошулуп отпайлыбы? Активисттерден. Эртең канчада чыгат уну келет. Мынау сәл сайда, эки адырдан немеси мынага түшөт. Сайда көрдүңбү, толтуруп кетти деп. А буларды бирөө сал дебесе, селканага салып атса. Аркайдын сал, ошака өтөсүз. Аз ошака өтөсүз. Мына, о, адырды эле мына жайыт да. О, мына карасаңыз. Берип атат бул жерге. Карасоокта. Неге? Ооба. Менде факты бар, азыр үйдөн алып берейин. Көрсөт. Мен андай жолго чыгып. Бул боюнча азыр алдыңыздарда көрсөтүлгөн картада ошол белги боюнча жайыт жер болуп турат. Ал эми бул картанын масштабы өтө чоң болгондуктан бул 1 сантиметрде бир канча метр болушу мүмкүн да. Ал үчүн атайын инвентаризация жүргүзгөн. Мына Кыргыз Мам жер долбоорлоо институту бар. Ошолордо административ аймактар шаар менен чектеш боюнча аларда бүт маалыматтар бар. Ошолордун келип ошолор чек-араны тактаганда ал жер анык көрүнөт да, кайсыл административдик территория каралат. Ошол боюнча азыр айтылды, атайын адистер келип аймактык чек-араларды көрсөтүп берүү боюнча. Ошол берки Мазардын аркы тарабы эң чет экен. Ошол жактагы ошол Кара-Сууга карайт экен. Ошол кечээ губернатор менен чыккан аудиозаписте дагы ошол жер тууралуу сөз болуп атат да. Ал жерде айтып атат, өндүрүш жери болчу, жеке ишкердин алдында турган, аны чекке бериш керек депчи, аудио жазуудагы сөздөр боюнча. Азыр ал жер кандай болуп турат? Жайытпы же өндүрүшпү? Анан жеке ишкер качан берилип кеткен? Мен азыр ал жер боюнча анык айта албайм, кайсы жер экенин азыр так жерин биле албайм. Эгер ошол жерди көрсө, биздин атайын базабыз аркылуу кандай болуп катталып турганча маалымат бере алабыз. Азыр так кайсыл жер жөнүндө айтылган боюнча мен азыр маалыматым жок. 231-контур ошол. Мен бул контур боюнча бизде маалымат жок. Биз каттоо боюнча беребиз. Контур ошол Кыргыз Мам жер долбоорлоо институту менен айыл өкмөттөрдү көбүнчө пайдаланат. Аны 231-контур болгон болсо, аны биз тактап туруп жооп беребиз. Картадан аныктап туруп. Эми азыр биз Кара-Суу району боюнча жалпы иш алып барабыз. Инвентаризациялоо китеби бул ошол гипреземде сакталат. Ошол жерде инвентаризация боюнча жерлердин түрү, багыттар боюнча толук маалымат бар. Биз каттоодо болгон гана, каттоодон өткөн гана боюнча маалымат бере алабыз. Аты жөнүңүз? Шермат Русланбек Жанышбекович. Олдо жасалган. Китепти көргүлө мына. Олдон келген эмес. Үйгө деп жасалган мына жерде кызыл китептер. Бундайдан далайды берди, Кубанчка деген бар экен. Жок, Кубанч эмес, Кара-Суу берип аткан кызыл китеп. Ой, Кубанч эмес бул. Кара-Суу бериптир. Кара-Суу биз копия алып жүрөбүз. Качан бериптир? Көрчү. Көрө бергиле.
2013-жылы 18 ноябрда бериптир. Бул şu жерде берилген жерлердин мына ошол жерде мына катардагылар бардыгы сизде экен да? Биз эми сотко барганбыз, ошондо факты кылып алып барганбыз биз. Бул жерде курундай сөз жок. Мен кайра өзүмө бергиле. Курундай сөз эч жерге өтпөйт. Мындай кагаз түрүндө көрсөтүш керек. Азыр биз соттошо берип булар менен уже окунуп чыктык. Биздин жерде бар. Жок, копия, ооба, конечно, оригиналын эгасы бербейт да бизге. Kimdi? Начальниги. 2015-жылы. Bu 20-жылы берилген. Ооба, 20-жылы. Жердин категориясы Дачный Садоводский. Bunun оригиналы бар да сиздерде? Оригиналы эгасында бар. Биз сотко копиясын сурап алып барганбыз. Айыл өкмөт эмес бул? Айыл өкмөт бул айыл өкмөт эмес. Кара суудан берилип атат кызыл китеп. Эмне кандай? Кара суудан келишти. А ким? Кара суудан. Жердин эгасы ким өзү? Эгасы уш жерлерде жашайт. Садоводство деп жазылып турбайбы? Кызыл үйлөрүнөн келген, ана чертожунан берип жүрбөйбү аркасында. Не деп айтасың бул боюнча? Комментарий бере аласызбы? Бул кандай экен болчу? Неге элди алдайт, карапайым эл деген паршивый болгон болсо, эки барадан чабыштырып бул деген мамлекеттик ишканадан чыккан. Мамлекеттик ишканадан чыккан кагаз болот, акча ашыкча. Каяктан алып тур бул документ? Акча алгандар да жок. Ана ошо госрегистрден кара суудан тийген китепте. Госрегистр өзү карап атат. Силер берген экенсиңер десеңиз. Ооба да, бул жерде эч ким мактанбаш керек. Ак эле сынбайт. Могу бет сыгырган. Ооба да, печать турат ал жерде. Госрегистр турат. Карапайым кишинин ондан кийин Бул мындай албайсызбы? Копияларын албайсызбы булардан? Номерин тартып алыңызчы эме турганда. Код. Жок, колдон колго өтүп, сатылып келген жерлер. Ооба. Кодду сүрөттөп. Мен өзүмдүн жерим 150 миңге алганмын. Неме? Эгерде оригинал болсо. Юсупова Гүлкумар деген эле кыздан алгам. Анда мурдагы эгасы Тажидин деген бала экен. Дегеле Нуранов деген жазуудан алып элекмин мен. Жок, ошолорго Нуранов берген экен, жашылдандырууга. Эми берсе ошолорго жооп берет да. Мен эми алган кишим айтам. Муну Акбалаев деген ал иштеп атабы? Жок, иштебейт. Арзимбеков деген ким бул? Төлөйкөндүкү. Бар беле мында иштеген мурда? Бар эле. Бар беле? Жерадис бар. Жерадис бар беле? Ким? Азамат. Бардыгы сатып качкан не? Маматкулов деген ким муну? Маматкулов деген. Ведущий спецказ. Арзымбековдун? Жок. Арзымбековдун колу жок. Колу жок. Сулайманов. Сулаймановдун колу жок онда. Колу жок Азаматтын? Колу бар экен. Маматкулов. Маматкулов деген ким? Колу бар экен, а? Знаю. Землевой владелец жери эскин. Сот силер жактан боло беле? Мына ведущий спецказ көрсөтсөк иштеп атпайбы? Штрафка чечти. А биз бул жакты билбейбиз, мына жакты. Бул же ушул жакка кылган китептерди. Биз законный китеп билдирбайбыз. Такташыбыз керек да, жана айткандачы. Соттун чечимдерин Неме тартиптарды Сиз азыр документтерди көрдүңүз да. Документтер кандай мыйзамдын негизинде эле жасалган ошондо? Эми азыр бул копиясы болуп атат. Оригиналдан копияланат. Анан биз мына коддорун жазып алдык. Соттун чечимдери дагы жүрөт. Бул боюнча толук биз бир сыра тактап чыгайлы. Азыр маалымат беребиз. 2015 качан берилет? Эмне болот? Же такталган бойдон калып кетеби? Дача Садоводский деп турбайбы? Ушуну негиз кылып туруп судьялар берип атат да. Ушуну жок кылбасаңыздар. Аайлар былтыр жок эле. Şu негиз болчу документтерин. Салып коюп атат. Негизи ушул айткан талап боюнча да эгерде кишилер айтып атпайбы сүрдүрүлсүн депчи, анан УНАПСка кирип калганда сүрдүрүлгөнгө өзү мүмкүнчүлүк барбы жокпу да азыр УНАПС? Эми аны мыйзам чегинде биз да карап чыгабыз да. Эгерде 22-жылы тургузулган үйлөр болсо, ал бул башка маселе да. Азыр дагы үлүш жерлерге барабыз, тиги жерде ошол 22-жылы тургузулган үй бар деп атат да. Анан биз ага мыйзам чегинде чара көрөбүз. Буга чейинки мисалы мына пускка чейинки салынып калган үйлөр боюнча эми райондук комиссия бар бизде иштеп аткан. Ошол комиссияда биз карайбыз буну. Аякта бүт адистер ошол комиссияга киргизилген. Ошонун негизинде гана иш алып барабыз. Анан азыркы мына жерде мамлекеттик акт боюнча эми бул копия да. Бул 2015-жылы берилген экен, туурабы? 2015-2020-жылы февраль айында деп жүрөт да, 3-февральда. Аны дагы мына госрегистр жетекчиси азыр жазып алды, тартып алды сүрөткө. Анын бул эмесин карап чыгабыз. Бул мыйзам чегинде берилгенби же
башка жол менен алынган бул госактпы. Анан ошондо гана биз сиздерге так жооп беребиз. Эртең бияка Гипроземден дагы адистер келет. Ошо менен да чогуу иш алып барабыз. Эми тиешелүү материалдар укук коргоо органдарында өткөзүлгөн. Бул багытта да иштер жүрүп атат. Карасу боюнча өзү канча жер азыр? Жалпы 4919 фундамент үйлөрдү биз мунапыска киргизип атабыз да. Ошол боюнча азыр Каңгы райондук комиссия иштеп атат азыр. Ушул аймактарда дагы барбы эми? Төлөйкөн айыл өкмөтүндө да бар, бирок Төлөйкөн айыл өкмөтүнө комиссия жерине чыгып карап туруп анан тактайт. Эгерде мындай селканаларга тургузуп калган үйлөр болсо, бул кооптуу жайларда тургузулган үй болуп эсептелет да. Буларды эртең биз мыйзамдаштырып бере албайбыз. Мунапыска кирсе дагы мыйзам. Мунапыска кирсе дагы, мисалы, тетиги линиянын астында турган үйлөр. Ал мына МЧС биякта барбы биздин? Туурабы же туура эмеспи? Келип сиз да ушул боюнча маалымат берип коюңуз. Мынакей бүгүн атайын чыктык. Анан бизде баары ачык. Эгерде биздин ушул мунапыс боюнча башка айыл өкмөттөрүндө да иштеп атабыз. Эгерде жарандар келип ошол комиссия карап атканда ушул комиссиянын ишине катышабыз десе, биз жарандарды киргизип атабыз. Ал жарандарды биз комиссиянын мүчөлүгүнө киргизе албайбыз, бирок өздөрүнүн жеке оюн айтканга ал жарандар да укуктуу да. Бардыгы ачык айкын болуш керек. Ошондуктан эртең бул комиссияга дагы ушул можеде жаштардын лидерлерин дагы биз киргизебиз. Мунапыс боюнча караганда дагы мен айтып кетем. Эми бардыгын мисалы биякта бүгүнкү мисалы 40 болобу 50 киши 100 кишини баа комиссияга алып бара албайбыз да. Бирок ошол комиссияга ишенип мисалы элдер мына мен биздин өкүл болуп барсын, ошол дагы өз оюн айтты десе, ал жигиттерди же жарандарды комиссияга ишине отурумуна катышууга укугу бар. Гипрозем эртеге иш пландарыбыз башка эле чыга албай калабыз десе, дагы жылып кетпейби? Биз Гипроземге салдык. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин Ош облусу боюнча башкармалыгынын Кара Суу району боюнча бөлүм башчысы майор Усмон Сүйүн Маликович бул 219 токтомдо көрсөтүлгөн. Ол жерде ар бир пунктта көрсөтүлгөн. Эгерде жогорку чыңалуудагы, же болбосо кызыл сызыктагы же өзгөчө кырдаалдар коркунучу бар, сел коркунучу бар, жер көчкүчү коркунучу бар аймактар бул мунапыска кирилбейт. Биз арыз жазган болсо, эгерде жарандар, ошо арыздын негизинде бизде атайын адистер жеринде барып, эгерде ошол өзгөчө кырдаалдардын коркунучу пайда болгон болсо, ол жерге оң корутунду бере албайбыз. Анда ол мыйзамдаштырылбай калат. Мындай учурлар бизде катталып атат. Бул Кара Суу районунда мисалга алсак, ушу Папан айыл өкмөтүндө тоолуу, Кататалык айыл өкмөтүндө тоолуу жактагы айылдарында, Кызыл Суу айыл өкмөтүндө ошондой сел коркунучу бар, жер көчкүч коркунучу бар аймактарга ушу корутунду бербегендигине байланыштуу ол мунапыска кирилбейт. Кыскача мен корутунду чыгарыш керек экен ошондой эгерде жаран арызданса, же айыл өкмөт тарабынан ошол жарандын арызынын негизинде бизге кайрылган болсо, жеринде ошо арыз боюнча келип көрүп, ошо адистер тарабынан корутунду берилет. 11 үй бүлө менен соттошконбуз. 11 үй бүлөнү Ош шаарынын областык сотунда Межрегонсунда Досалиевдин караган, ошол жерде 11 үйгө чечип берген. Жарым жартылай. Бүгүнкү күндө ошол мунапыска канча үй кирип калышы мүмкүн бул жерде? Мен ол жөнүндө азыр өзүңүздөр анал тактоо кылып атабыз, эми бирок ол жөнүндө мен жооп бере албайм. Мына жетекчилер бар, жетилсе жооп. Жалпысынан канча үй? Азыр бул жерде өзү жайыт комитетке тиешелүү болгондуктан байланыштуу, эми муну жайыт комитет такташ керек канча үй экенин. Бирок биз үстүнөн көзөмөл жүргүзүп атабыз. Айыл өкмөт боюнча жерлерге сиз жооп бересизби? Айыл өкмөт боюнча мен жооп берем. Жайытты жайыт комитет түзүп, өздөрүнчө жайыт пайдалануучулар ассоциациясы болуп, өздөрүнө алышкан. Жерди госакты бардыгын өздөрүнө алып, жайыт комитет кылып ачышкан. Өздөрүнүн милдеттери бар, өздөрүнүн бардыгынын анысы бар. Кечиресиз, бүгүнкү күндө ушул социалдык тармактарга тарап аткан күмбөздүн ар жагындагы контур боюнча дагы айтып кетсеңиз, күмбөздүн кимге таандык, ал жер илгертеден Сайыз малынан бери Зырыфпром болуп турган, өндүрүштүк багытта турган. Өндүрүштүк багытта турган социалдык тармактардан мен көрбөпмүн. Действительно, мындай эрте менен тең эле эл менен болуп атат.
атак ошол өндүрүштүк багытта турган жеке менчикке өтүп кеткен 5 гектар жер. Качан өткөн? Точно билбейм. Бизден эмес да, ал эми Зырыппром өзүнчө ишкана да, ал эми айыл өкмөткө караган эмес, жерлер дагы айыл өкмөткө караган эмес. Ошол жерде жеке тарапка өтүп кетиптир, жеке ишкер кайрылып атыптыр да. Мен бул жерде өндүрүштүк багыттан үлүш жерин өткөрүп берсеңер, мен элдерге сатат элем деп ушундай сунуш келген. Эми ондай сунушту мен уккан эмесмин. Мен иштегениме 5 ай болду бул жерде адис болду. Аты жөнүңүз айтып. Токсонбаев Сагынбай, Абиевич, жер маселелери боюнча башкы адис. Сиздерге айыл өкмөт сиздердин жериңиздерге да эми жайыт болсо деле сизге берип коеюн. Сиздердин жериңиздерге бирөөлөр келип эле документ жасап үй салып берсе, сиздер өзүңөрдүн жериңерди эмнеге коргой албай атасыңар? Жок, биз өзүбүздүн жерибизди убагында мен азыр бул иш боюнча 5 айдан бери иштеп атам, жер адис болуп. Буга чейин тийиштүү органдарга экотек инспекция деген бар эле жоюлуп кетти. Бардыгына иш кагаздары менен бергенбиз. О, республикадан келген экотек инспекциянын адистери дагы келип текшерип кеткен. Убагында өздөрүнүн тыянактарын чыгарган, бирок акырына чыга алган эмес. Учар айылы, анын үстүндө дача. Илгери дача болгон, ол жерде орустар эле жашаган. Кийин анан Союздан кийин бар таштап кеткенден кийин бул жака көчүп келгендер, каяктан көчүп келсе да бар жогу жөнөкөй эле жерлерге үй салып алды да. Үй салып алды. Биздин жайыт жерлер болчу. Аны тактаганда жарымы Төлөкөн айыл өкмөтү Кара Суу районуна караган, жарымы шаарга карай тарап болуп калды. Азыр бул жерде салынган үйлөр көпчүлүгү мыйзамсыз болуп жатат. Ошонун нараазычылык ошодон. Биздин жайыт жерлер болчу, ошого үй салып алышкан. Жака мал жая элеңер. Мал жаят элек бул жака. Азыр эми үйлөр салып алышты. Эң биринчи жолку алган документтерибиз кайсы жылкы 2003пү ушундай. 93 алганмын. Ошондо кызым төрөлгөн эле. 93 алганмын. Ушул жерден жер алгансызбы? Жер албай эле мындай эски фундаменти бар жерди сатып алганбыз. Мына жерде үй салганбыз. А ошондо дагы ушул анан жана жайыт комитети деген сагын деп атасыңар го? Ушул сагын бизди күндө келип ызы-чуз кылып ушундай эме кылчу эле. Я бир ээрчиткен бир 2 аял бар, жана шляпичен аялы. Постоянно ошонун алдына салып жүргөн аялы да. Ошо менен келип биринчи мына ал жакта үйлөргө тийишпей эле бизге тийип жүргөн. О, дачанын эле бир чекесине. Ошону сотко берди бизге. Мөөнөтү туура эмес деди, жанагындай жылын сурап атасыңар го? Ошо мөөнөтү боюнча дагы Верховный сотко чейин бардык биз. 3 станцияны тең. Верховный соттон бери чечимибиз бар. Мөөнөтүбүз боюнча да туура экен. Документти ушу мурдагысы багбанчылык боюнча болуп эле берилген. О, бул жер эмес, о, наркы дачалар деле ошондой. Анан эми мына кызыл китепке эми өтүп атат. Кызыл китепке не деп алдыңыз? Кызыл китепке үй салуу, үйгө деп алып атабыз. Тех паспортко. Дачный сад деп турабы? Кайерде? Копиясында? Ооба, копиясында мына жердик ошондой турат. А нарак жагыбызда үйүбүздүкү кадимкидей эле домовой. Бул жерчи мына үй сиздики да. Бул үй меники эмес, мына дөңдөгү үй меники. Бул жерде ошондо дачный сад деп алганса? Дачой, ооба. Ушундай эле окшош эле документ. О, дачаныкы даже солнечная, жана цветочная, малиновая деген көчөлөр бар го, ылдыйкы көчө. Ошолордуку деле куттум ушул китеп. Мына мен азыр ошол китептин өзү деле бар, эгер көрсөт десеңер. Китебиңизди көрдүк эже. Жок, ал китеп эмес, мына биринчиси, мына. Госакт боюнча. Ушундай боюнча алынган. Карадан алганса? Ооба, Кара Суунун эсебинен эле алып анан кийин анан шаарга өткөндө, Мелистин маалында шаарга өткөндө бул жер. Ошондо баягы карта боюнча ушу биз тарап Кара Суу боюнча эле калып калган экен. Шаарга өтпөй. Ошону пайдаланып мына улукчарлыктар басып алып аткан, ошо болуп атат биздин жер. Кара Суунун жери деген түшүнүктүү болуп атат да. Болбосо ошол өткөндө эле баягы картаны туура эмес, кайсыл ишкананын ошибкасы картада эле баягы Кара Суу боюнча калып калыптыр. Ошон үчүн мына Кара Суу боюнча кызыл китеп берип атат азыр бизгечи.